Шайтан кимдерди оңой азгырат. Шайтан кимдерди бат өзүнүн тузагына түшүрөт. Алымдар айткандай, шайтан шарият илиминен узакташып кеткен адамдарды оңой азгырат. Шарият илими айтыла турган мажлистерден, олтуруштардан узакташып кеткен адамдарды оңой жеңил азгырат. Ошолорду бат эле өзүнүн тузагына түшүрөт. Мисалы илимден узак болгон адам, илим шарият илимин үйрөнбөгөн адам, эмне адал, эмне арам, кайсыл нерселер кайтарылган, кайсыл нерселерге тыюу салган, буларды үйрөнүп билбеген адам ошол нерселерге бат эле түшөт да. Бир нерсенин жаман экендигин билбеген адам, ал нерсени үйрөнүп билбеген адам ал нерсеге бат эле түшөт. Ошон үчүн алымдар айткандай, "Мен лам я'рифи шарра минал хайри яка фихи". Ким кайсыл жакшылыктан жамандыкты айырып бире албай турган болсо, ал адам ал жамандыкка түшүп калат. Ошон үчүн мусулман бир туугандар, биз илимге катуу умтулушубуз керек. Бул дин, урматтуу мусулман бир туугандар, шариятыбыз, динибиз бул бир гана илим менен түз болот. Илим менен гана түздөлөт, илим менен гана бекем, таза сакталып кетет. Болбосо шайтан, эгерде мусулман адам илим мажлистеринен, илимдерден узак боло турган болсо, ал адам оңой эле Алла субханаху ва тааля кайтарган эң чоң күнөө болгон ширк амалына түшүп калат. Ширк амалдарга түшүп калат. Билбейт ал, анткени ал үйрөнгөн жок, анткени ал билген жок, аны үйрөнгөнгө аракет кылган жок, кайсыл нерселер ширк, кайсыл нерселер кайтарылган нерселер. Жана ошондой эле андай адамдарды, урматтуу мусулман бир туугандар, шайтан оңой эле бидаттарга салып коет. Анткени адам бидат деп билбейт да аны. Анткени ал илимден узак. Ал оңой эле ал бидатты дагы, мисалы үчүн сүннөт деп, диндеги бар амал деп жасап жүрө берет, анткени ал илимден узак. Шайтан ошол бидатты сүннөттүн сүрөтүндө көргөзүп аны азгырып коет. Ошон үчүн сөзүбүздүн башында айтканыбыздай, алымдар айткандай, шайтан эң эле жеңил азгырган адам ал илимден узак болгон адам. Бидатка салат айтканыбыздай. Андан кийин ага сала албаган болсо, чоң күнөөлөргө салат. Ошентип аны оңой эле азгырып жүрө берет. Ушул жерден чоң алымдардын бири Ибнул Джаузи деген алым, Абдуррахман ибн Али ибнул Джаузи деген алым. Бул алым 597 жылы кайтыш болгон алым, хижри жылы боюнча. Ушул алым айтат да, Иблис дейт. Иблис ятамаккану минал инсан ала кадри киллатил илм дейт. Шайтан, иблис, адамды илимдин аздыгына жараша азгырат дейт. Анын илиминин аздыгына жараша азгырып кетет дейт. Куллама каthura илмул инсани калла тамаккуну иблис минху дейт. Адамдын илими канчалык көп боло турган болсо, сүннөт илиминен маалыматы канчалык көп боло турган болсо, шарият илиминен маалыматы көп боло турган болсо илими, ал адамды шайтан ошончолук аз азгырат дейт. Шайтандын азгыруусу алсыз дейт да ал адамга. Шайтан аны көп азгыра албайт, анткени ал адамда илим бар ал. Эмне кылуу керек, кандай кылуу керек, бул эмне нерсе, ал үйрөнүп билген. Сөзүн улантып айтат, эгерде дейт, анын илими канчалык аз боло турган болсо, шайтандын азгырыгы ал адамга ошончолук эмне көп болот, катуу бат болот дейт да, жеңил болот. Илими азайган сайын шайтан аны бат азгырат. Өзүнүн тузагына айтканыбыздай бат эле салып коет. Анын илими канчалык аз болсо, ошончолук шайтанга эмне, урматтуу мусулман бир туугандар, шайтандын азгырыгына бат азгырылат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айткандай, илим талап кылышыбыз керек, илим үйрөнүшүбүз керек.
Куран сүннөт илими айтылган илимдерди көп угушубуз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көптөгөн хадистеринде айтпадыбы? Ошол хадистердин биринде талабул илми фаридатун аля кулли муслим деген. Илим издөө ар бир мусулманга парыз, милдет деген. Ал илимден парыз боло турган бөлүгү болот. Эч бир адам андан кутула албайт да, үзүрү жок. Сөзсүз үйрөнө турган илимдер болот. Анан кайсыл бир бөлүктөрү ооба, анын мустахаб, сүннөт жакшыраак болгон бөлүктөрү болот, мисалы үйрөнүү, талап кылуу. Бирок биздин бүгүнкү абалыбыз, урматтуу мусулман бир туугандар, жанакы парыз болгон бөлүгүнөн дагы биздин үлүшүбүз жок да илимденчи. Ошон үчүн бир туугандар, илимге көп аракет кылалы. Бул пайгамбарлардын мурасы илим, шарият илими. Үммөт, мусулман үммөтү качан куруп жок болот? Өзүнүн ушул бул үммөт өзүнүн пайгамбарынын мурасынан узактаганда. Ал мурас, ал илим мурасы. Ошон үчүн катуу аракет кылалы илимге.